Мына штрафтар боюнча азыр туура болду. Марлен Абдрахманович, сиз тушуңузда отурган МВДнын өкүлдөрүнөн суроо берсеңиз, сиз экөөбүз жана бир нече депутаттар ушул штрафты түшүрүш боюнча маселе көтөрүп атабыз 1 айдан бери. Булар былк этип койгон жок. Эмнени өзгөртүп келди азыр булар? Эч нерсе өзгөртпөй келиптир буларчы. Тоготуп койгоптур да. Азыр мына өкмөт тараптан бул мыйзамды штрафтарды түшүрүш боюнча эч нерсе кылынбаптыр. Комитетке алып келсе, комитет талкуулап сунуш берип алып чыкмакпыз палатагачы. Комитетке дагы келтирген эмес да. Анан эми кайра эле ошол нерсени алып келе бересиңер, эч нерсе өзгөртпөй. Же алдап атасыңарбы? Эмне өзгөрдү? Жооп берип койчу. Ким? МВД. Эмне өзгөрдү? Пеня өзгөрдү, 5,5 миң түштү. Өзгөрбөсө кайтарабыз анан кийин. Урматтуу депутаттар, туура айтасыз. Биз ошол депутаттардын бияктан койгон суроо талаптарына ылайык бул мыйзамды даярдап алып келдик. Алып келгенде дагы кандай даярдадыңыз? Эмнени өзгөрттүңүз? Жооп берип койсун, мына атайын отурат 3 сааттан бери. Отур. Уруксат болсо мен жооп берип коеюнбу? Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бул жерде буга чейин ошол сиздер берген сунушту эске алуу менен бирге азыркы күндө билесиздер, ошол Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 8 жол эрежелерин бузуу боюнча автоматтык комплекс аркылуу штраф начисление болот. Ошонун ичинен биз азыр 5 жол эрежесин бузуу боюнча мурун 50% арзандатылган төлөнө турган болсо 15 күнүн ичинде аны биз 70%га төлөй турган кылып атабыз. То есть 1000 сом төлөй турган болсо азыр 300 гана сом төлөнө турган болуп атат. Андан Шайлоо Карыбек буга чейин ошо ким деме микрофонду өчүрүп коелачы. Шайлоо Карыбек кийин комитетке барат, ошол жактан суроо бересиз.